Урматтуу кесиптештер, мен алгач видеоролик ыр багытын тандаган окуучулар өзүнүн ишин кантип кетирет, мына ушул боюнча видео даярдадым эле. Азыр болсо арт багытын, башкача айтканда сүрөт тартып кетирем, сүрөт тартуу багыты боюнча катышам деген окуучуларга өзүнүн ишин кантип кетирүү керек, мына ушул боюнча маалымат бере кетейин. Ал үчүн алгач биз өзүбүздүн сүрөтүбүздү сканерлешибиз керек. Сүрөттү болсо A3 форматындагы кагазга тарттырасыздар. Анан моундай кылып виджетти чыгарып алса болот. Быстрый доступ деп коет, муну батыраак чыгарыш үчүн. Болбосо Google дискке кирсе болот. Google диск мына бул жерде, мына кооз 3 бурчтук тандайбыз, диск деп жазылып турат, ушуну Google диск дейбиз. Google дискти басабыз. Google дискти басканда мындай болуп Google диск ачылат. Эми ушул этегинде плюс белгиси бар. Плюс белгисин бассак, мына мондайлар чыгат. Эми ушунун ичинен биз сканировать дегенди басып алабыз. Анан мен бир сүрөт даярдап койгом. Ошол сүрөт ачылат. Башкача айтканда, сиздер ошол тарткан ишиңиздерди жакшынакай кылып туруп, кадрга толук батырып, анан сканерлөөгө киришесиздер. Мен мисалы жөн эле болжол менен азыр сканерлейин деп атам. Фото кыласыздар, алгач фото ачылат анткени. Анан галочканы басасыздар. Галочканы басканда мына сүрөт мындай болуп чыгат. Андан соң сөзсүз түрдө 4-чү значокту басасыздар. 1, 2, 3, 4 значок бар. Ошонун 4-чүсүн бассаңыз кадрировать деген сөз. Ушуну биз азыр кадрировать этебиз. Башкача айтканда полный мындай кылып алабыз. Мен кичине кыйшагыраак кармап койгон окшойм. Сиздер түздөп жакшы тартасыздар. Анан мындай болуп чыгат. Анан сохранитти басабыз. Эми бул жерде кандай кылып сохранить этилет? Чыгып калды. Эми бул жерде биз өчүрүп өзүбүзгө керектүү сөз жазып алсак болот. Мисалы, stem деп коелучу, мындай эле кыскача эле stem деп коелук. Анткени Google дискте азыр маалыматыңыз көп болсо, ушинтип ат жазып коюңуз. Эгер маалымат сиздердин Google диск пустой, бош болгон болсо, анда жөн эле ошол боюнча сактап койсоңуздар болот. Андан кийин жазып алгандан кийин бул жерде сохранить деген сөз бар, аны басасыздар, анан мынтип сохранить этилип атат азыр мына stem деп. Мына анан бул жерден жоголуп кетти деп эч сарсанаа болбосуздар. Эң этегине барсаңыздар, мына түшүп калат. Stem дегенди тандап аласыздар. Анан эми ачып көрүңүздөр, мына өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү. Мына бул жерде сиздердин сканировать эткен сүрөт бар. Эми бул сүрөткө биз деген доступ ачышыбыз керек. Биз доступ ачпасак, биздин жиберген сүрөттү көрө албайт. Демек, биз шилтемени открытый доступка коюшубуз керек. Ал үчүн үстүндөгү 3 чекитти басабыз. Анан открыть доступ деген жери бар. Открыть доступ дегенде мына мондай чыгат. Анан кулпуну басасыздар. Кулпуну басканда доступ ограничен деп турат. Ушул жерди изменить дегенди басасыз. Анан могул сөз чыгат. Ограничен доступ. Бул жерден дагы багытчаны басасыз. Анан экинчисин тандайсыз. Доступна тем, у кого есть ссылка. Башкача айтканда, шилтеме кимде болсо, ошол сиздин сүрөтүңүздү ачып көрө алат. Башкача айтканда, бул сүрөттү жюрилер көрүү үчүн да. Анан ошо экинчисин бастык. Анан мынтип өзү ачылды. Эми бул сүрөтүңүзгө сизде открытый доступ бар. Кайра артка чыгабыз. Башкача айтканда, мына булардын баарын жабабыз. Өзүбүздүн сүрөткө бардык. Эми биз ушул шилтемени кандай кылып коюшубуз керек? Жана видео бөлүмүн тандаган, багытын тандаган формада көргөзгөндөй эле ошол формага ставьте ссылку деген жер бар. Ссылка коесуздар. Башкача айтканда, мунун ссылкасын копировать этиш да оңой. Мында да 3 чекитке киресиздер, доступту ачып алгандан кийин. Бул жерде скопировать ссылку деген бар. Ушул скопировать ссылкуну басасыз. Тоже мына буфер обменде сакталып калды. Анан жанагындай биздин почтага келет эмеспи? Мисалы, аны да көргөзө кетейин. Мисал катары бул
башка багыттык болчу, бирок сиздерге жеңил болушчу. Мына бизге келди да мондай катчы стемден. Ал катты ачып, формасын биз ачып алабыз. Меники азыр башка форма ачылып атат, сиздердики артык өзүнүн формасы бар. Заполнить форму деген жерине киресиздер дагы. Басып мында деле. Бул жерден форма ачылат. Анан форма ачылгандан кийин бул жерге кадимкидей эле окуучунун аты, мен тескече жазып койдум. Бул жерге окуучунун аты, бул жерге фамилиясы, анан бул жерге болсо электрондук почтасы, анан бул жерге ошол жана сиздер тил жерден копировать этип келбедиңиздерби? Ошол копировать этилген ссылканы, шилтемени азыр бул жерге бекен басып турсак, ставить деген чыгат, басып коебуз. Мына азыр ушул жерге коюлуп калды. Анан отправитти басып коесуздар. Андан кийин бул шилтемеге киргенде сиздин дискиңиздеги, ошол жана Google дискиңиздеги сүрөттү көрө алышат. Чоң рахмат.